Бештерге кеттик. Булар биз айтабыз, ар бир айдын 5-inde, 14-інде, 23-інде. Тилчилер бардык нерсе тилден турат. Коммуникация. Масштаб коммуникация деп коет, мыкты соодагерлер деп коет. Буларда технический интеллект жакшы иртек, бүт электроника ушулардыкы. Анан тил, журналистикадагы ушулардыкы, китеп жазуудагы ушулардыкы, тилде алып баруучулук, артистизм, тилге эмне байланган болсо бардык нерсе 5те. Бардык нерсе 5тен башталат, заттан башталат. Зат, эмне катуу, жумшак зат, бардык нерсе 5тен башталат, 5тен көбөйөт. 5тин энергиясына келгенде көбөйтүүчүлөр. Азыр эле атын айтып кеттик го, бардыгы 5тен. Стиль, сымбат, зат 5ке байланган. Мунун баары тилден байланган. Өзөк, бүт ушу 5тен кетет да. Эң биздин сандардын чоң ортосунда турган 5. 5-inde, булар 5-inde, 14-inde, 23-inde. Бул жерден эми бөлүп карайбыз бул жерден. 5тер биз азыр айтып өткөндөй 5тер болот. Мыкты соодагерлер дедик, бизнесмендер, предпринимательдер, IT программада жүргөндөр, анан логистикада жүргөндөр. Кыргызстан, Казакстан, Россия дүйнө жүзүн бириктирип жаткан цепочка, бул логистика 5тердин энергиясы менен иштейт. 5терде булардын ой жүгүртүүсү дагы, жасаган иши дагы, көбөйткөнү дагы цепочка менен кетет. Бардыгы мындай. Логистика деген сөз. Логика дегенди карашыбыз керек да. Бул 5 өтө күчтүү. Бирок булар кантип неме болот? Кантип күчтүү болот? Качан гана тилди иштеткенде, бардык ишинде көбөйтүүчүнү жаратып, ошо менен алектенген учурда, анан системада эмес, эркиндикти жакшы көрөт. Булар бир комнатада отурса деле, же болбосо бир үй бүлөдө жашап атса деле, жана куштай болуп камалып калгандай боло берет да. Биз ошол эркиндигин берип коюшубуз керек да. Булар кыйраган жери эң биринчи эркиндиктен келет. Мисалы 4төр канаттанбагандыктан кетип атса, 5тер эркиндиги кысылганда. Как будто мынтип ручкага же болбосо бачокко салып койгондой чувство болор. Аны эч ким ага салган жок. Өзүнүн программа ошондой дайыр. Ошондон чыгып кете албай эле кармала берет да. Мисалы ким 14-ндө, 5-inde, 23-inde төрөлгөн болсо, эмнеге мен момундаймын десе, биз ошону менен иштеп чыгабыз. Сен эркиндигиң гана чектелип атат. Ошон үчүн булар эң мынтип айтышат да, турмушка чыгып кетсем, анан эрте үйлөнүп алсам, мен булардан кутулам. Же болбосо мен Кыргызстандан кетип Америкага кетсем, ошол жерде менде эркиндик дейт да. Ал да жерде деле ошондой система. Ал жакта деле ошондой. Эркиндиги чектелген чувство болор да. Ушу сөзгө аралжы хамелеон деп коебуз да. Хамелеон деген түсү жок деген сөз. Сиз полу жок деп атпайсызбы? Жок, түсү жок. Пол эмес, түс. Түс деген хамелеон деген сөз, сиз менен ал 5 деген адам келип отургандан кийин жарым сааттан кийин сиздин тилде сүйлөп баштайт деген сөз. Сиздин тилиңизди, сиз эмнени каалап турганыңызды түшүнө алат ал. Коммуникация. Булардын эң башкы куралы коммуникация. Любой адам менен любой жерден түшүп эле ошол тилди да чала була билсе деле, жаңсап, паңсап бир байлай кылып шылып, аны менен анын тилин таап кетет ал адам. 5тер базарчылар да, төрөлгөндөн эле бирдемени саткычтар. Кичинекейинен баштап эле үйдөн бирдемени алып чыгып сата берет. Мисалы үчүн 4төр кичинекейинен баштап, мен өзүм 4мүн го. Мен кичинекейинен баштап үйдөн ташыгыч болчумун көчөгө. Бекер ташыгыч. Тараткыч болчумун да. Эмне жылтыраган нерсе болсо эле апарып тарата берчүмүн. Азыр сүт айга келгенден кийин кичине токтоп баратат, анча-мынча дагы эле таратам. А 5тер саткыч, таратпайт. Ошол эле нерсени таратканы көтөрүп баратат, бирок сатып келет ал. Пайда. Сиз айттыңыз го, пайда депчи. Ал башка адамдан пайда көрүүнү каалайт. Булар бизнесмендер төрөлгөндөн эле. Буларды чейин мисалы үчүн бирөөнүн келинчеги 5 болуп калып үйдө отуруп калса бала чака менен, анда кысылды деп кой да. Анын немеси кысылды, эркиндиги. Бул ал үчүн трагедия. Андан көрө баланы бирөөгө каратып туруп ал 5ти базарга чыгарып ийсең, ой, баарын багат ал. Көбөйтөт. Ал баланы да көбөйтөт, бизнести да көбөйтөт, акчаны да көбөйтөт, үйдү да көбөйтөт, баарын көбөйтөт. Только ал ошонун реализовать этиш керек. Жан дүйнөсү ошону каалайт. Эл менен мынтип коммуникация кылуу аркылуу жүргүзөт соодасын. Ошондо гана алар өздөрүнө ыраазы болот. Муну мамиледен пайда көрүп атканын да билгизбейт. Мамилеге пайда кылып атабы, өзүнө пайда кылып атабы, жүзүнөн көрбөйбүз. Башка адамдарда, бул азыр мени сатып кеткен тат деп билебиз го. Бул адамдардын сени сатып атканын, өзүнө пайдага сатып атканын көрбөйбүз. 5тер наоборот жасап аткан ишинин адамдарга пайдалуусуна карашат.
мен ушул сатып аткан нерсем наоборот бул адамга пайдалуубу деп ойлойт. Обществого булар пайда алып келүүнү ойлошот. Мисалы үчүн, булар көбүнчө нутрициолог болушат да. Көбүнчө булар тамакты туура ичүү жагына аябай эме көңүл бурушат. Ошол жакта мисалы үчүн ошол адамга ошол пайдалуу болобу, ушул БАДыны ичсе, мисалы үчүн БАДыны мен түшүнбөй эле сатып коюшум мүмкүн да. Жакшы деп атат, ушуну кальций сонун деп атат деп турупчу. Ал тигил түшүнүп, ошол адамга пайдалыгысы канчалык деңгээлде экенин баарын билип анан сатса, ал ошол өзүнүн мындай ынанышы керек ошогочу. Ошондон маашырланат, кубанат алчы. Мына булар стилисттер, стилди жакшы түшүнөт. Мисалы үчүн спортивный костюм кийип туруп бутуна туфли кийип албайт булар. Ошо могу бештердин арасынан кайсы числодо туулгандардыкы более эффективный жакшы? 23-үндөгүлөр. Анткени экиси түшүнүү, 3-ү анализи бар. 23-үндө төрөлгөндөрдүн матрицасында 5-и жок болуп калса дагы, мен ушуну көп байкадым, эме экен. Бардык эле адам менен сүйлөшө албайт экен. Чисти пятеркасы жок матрицада болгондо, компетенция слабый да. Экиси бар, матрицада 3-ү бар, бирок 5-и жок болгон үчүн бардыгы менен сүйлөшө албай калат экен булар. Чисти 5-и барлар любой адам менен сүйлөшө берет да. Любой адам менен. Анан экиси барлар мындай экинин характери бар болгон үчүн башка адамды түшүнүп, анан кичине мындай тайсалдапчы, мындай өтө пробивной эмес болот экен 23-үндөгүлөр. Мындай өтө бетке чаап эмес, мындай кичине эмерээк болот. Экилерге окшош болот экен да, түшүнүү менен мамиле кылат экен. 14-үндөгүлөр болсо бир аз мактанчагыраак болот. Бири мен дейт, 4-ү берем дейт. Эмнени бересиң дегенде, ал 4-төргө окшоп мынтип предметтерди көтөрүп чыкпайт. Мындай өзү жөнүндөгү маалыматты берет. Мен мисалы үчүн өткөндө Дубайга барып келгем, анан баланчанчыл Египетке барып келгем, анан баланчанчыл Вьетнамга барып келгем деген сыяктуучу. Өзү жөнүндө жакшы кабарлар менен бөлүшөт. Же болбосо мындай, алар өзүнүн денесин жакшы көрөт, өзүн жакшы көрөт. Мисалы, өзүнө койгон ПП бар да, правильное питание деп, ошонун тамактан ошону көрсөтөт. Жоксо кийип турган кийими менен көрсө, мындай бренд, монча турат деп ошентип 14-үнө келгенде өзү жөнүндө баштайт. Бирок ал действительно эле как если ал доказать этет. Ошону бере алат да. Калп айтпайт да, ал чындыгында жашоосундагы айтып атат да, чындыгында жашоосунда бирок өзү жөнүндө айтып берип атат. Бирок ал берем дегени материалдык дүйнөсүн алып чыгып бербейт. Просто өзү жөнүндөгү эле маалыматты как оно есть айтып берет. Бирок эффективдүүлүгү 23 экен да? Ооба, эң эффективүүсү 23-үндөгүлөр. Көп эле эффективдүүлөр бар деген 20-дан ар жагында окшойт да? 2 деген бул түшүнүү да. 2 деген сан бардык жакта болбой эле түшүнүүнү берген үчүн утуп кетип атат да. Буларда еще таарынчактык бар. Булар аябай таарынчак болот, жүрөк чакрасы кичинекей болот. Буларда кичинекей бала келип бирдеме деп койсо деле ошого деле таарынып калышы мүмкүн, бирок айтпайт. Булар ичинде деңиздей толкун болуп атса дагы сыртынан бетинен билгизбейт, евнух эмоции деп коет. Беттери мелтирип эле тура берет, күлүп эле тура берет, бирок ар жагында эмне кайнап атканын вообще эч ким билбейт. Даже энеси билбейт, ошол кызынын эмне болуп атканын энеси билбейт. Даже күйөөсү билбейт ичинде эмне болуп атканын. 23-төгүлөр? Жок, 5-тин баары эле. 5-тин баары эле. Бирок жүрөк чакрасы жабылып отуруп, таптакыр жабылып калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, булар өтө таарынчак болушат. Төрөлгөндө эле жүрөк чакрасы кичинекей болот. Анан таарынчак болушат. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой өзүнүн акыбалын билеби? Мини разбордо кандай болот? Мини разбордо негизи ат айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда, бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен бардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сен эме менен, атын, туулган күнүн, туулган жылы, сана санын менен, сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет, миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат, же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз.
бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегенди. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай чакан разбор. Бул 600 сом турат. 1,5 саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат? Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнөккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептелсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю атта, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.